Саламатсыздар, урматтуу көрөрмандар, сиздер менен Ачык коомдун пикир айтуусу программасы жананын алпарчысы мен Эрмек Темирбек уулу. Өнөр алды кызыл тил демекчи, бүгүнкү күндө жаштарыбыз өзүнүн өнөрүн курчутуп, жана ошондой эле жакшы илимдерге, жакшы билимдерге ээ болуш үчүн пикир алышып, өзлөрүнүн билимдерин тереңдетип келишет. Жана ошондой эле бул Ачык коомдун пикир айтышуу дагы ага бирден бир себепчиси болмокчу. Бүгүнкү күндө мекенибизде эле эмес, бүткүл дүйнө жүзүндө мода темасы абдан чоң бир пикир жараткан темалардан болуп саналат. Жана ошондой эле жаштарыбыз дагы ушул аудиторияда бүгүн мода жөнүндө сүйлөшмөкчү. Тагыраак айтканда, мода аялдарды басмырлап жатат деген пикирди өкмөт тарап бүгүнкү күндө колдоп, ал эми оппозиция тарап болсо, моданын аялдарга эч кандай залакасы тийбей эле экендигин бүгүн далилдеп кетмекчи. Жана сиздер менен бирге бул оюнга күбө болмокчубуз. Бүгүнкү өкмөт палатасынын өкүлдөрү Капар Насердинов жана Илгиз Шернияз. Жана ошондой эле оппозициянын өкүлдөрү Акылбек Өмүрбеков жана Бурулай Эгембердиева. Жана ошондой эле бүгүнкү соттор коллегиясы менен тааныштыра кетсек, Бобоева Атыргүл жана ошондой эле дебат боюнча адис Нурайым Шамырканова. Жана эскерте кетчү нерсе, урматтуу көрөрмандар, бүгүнкү оюндун жыйынтыгын бир гана сиздер чечесиздер. Эгерде өкмөт палатасы жеңди десеңиздер, 09 санын 35-35 кыска номерине жөнөтүңүздөр. Ал эми эгерде оппозиция тарап жеңди десеңиздер, 10 санын кыска 35-35 номерине жөнөтсөңүздөр болот. Анда эмесе бүгүнкү пикир айтышты баштайлы. Урматтуу өкмөт башчысы, сөз сизде. Сиздин сүйлөө убактыңыз 4 мүнөттөн ашпашы керек. Биринчи жана акыркы мүнөттөрдө суроолорду берүүгө тыюу салынат. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу дебат сүйүүчүлөр, урматтуу жеке эле дебат эмес, бүгүнкү оюндун катышуучулары. Анда эмесе бүгүнкү биздин тема өтө эле актуалдуу теманын үстүндө талкууламакчыбыз. Эмне үчүн дегенде, баардык жаштарга тиешеликтүү, жеке эле жаштар эмес, коомго чоң эле бир тиешеси бар мода деген темада. Анын өзгөчөлүгү эмнеде? Биздин эң эле жакшы көрүүбүз жана эң эле жакшы сыймыктанган аял заты жөнүндөгү бул темага байланышкан. Эми ушул теманын резолюцияны окуп койсом, бул палата мода айымдарды басмырлоодо деп эсептейт. Эми мода кантип басмырлоодо, кандайча басмырлоодо дегенден мурда, адегенде мода эмне экенин түшүнөлү жана басмырлоо деген эмне экенин түшүнүп кетели. Эми ачык сөздөргө токтолсок, мода бул убактылуу жашоонун же маданияттын кандайдыр бир белгилүү бир татымы болуп эсептелинет экен. Ал эми басмырлоо деген суроо берсек, бул эмне, кандайча басмырлоо деген суроо берсек, бул мындай экен. Адамдын кызыкчылыгын астында башка адамдын каалоосун четке кагуу, башкача айтканда, ошол бир адамдын өзүнүн бир кызыкчылыгы биринчи орунга туруу болуп эсептелинет экен. Эми бизге кантип басмырлап жатканын, кандайча басмырлап жатканын ошонун фактынын негизинде жана байланыштуу кылып айтып берсем. Биринчи, эми кандайча байланышы бар деген суроо болот да. Бул жерден биз бир немени элестетели. Треугольник, мисалы үчүн пирамиданы элестетели. Ошол пирамиданын башында мода турса, андан кийинки экинчи кадам ортосунда коом турса, эң төмөнкү жеринде инсан турат да. Бул жерден мода эң башында туруп, коомго таасирин тийгизет. Коомго кандай болушун айтат. Коом ар бир адамга таасир тийгизет да, мондай болушун керек, тигиндей болушун керек депчи. Мына ошол ар бир адам, башкача айтканда айымдарчы, мына ошондой коомдон артта калып калбайын, жеми коомдон артта калбайын, же коомдун бир экинчи адамы, экинчи сорту болуп калбайын деп бир аракеттенет ошо коом менен болуугачы. Бул эмне? Бул модага көз каранды болуп атат да. Бул мода мындайча айтканда ошо айымдардын үстү менен басмырлап атат да. Бул жерден эмне деген нерселер келип чыгат? Кандай нерселер деген келип чыгат? Биз мындай деген нерсени айткым келет. Индивидуализм депчи. Бул суроо пайда болушу мүмкүн. Кандайча индивидуализм, кантип байланышы бар депчи. Индивидуализм деген сөздү чечмелей кетсек, жеке адамдын тандоосунан мода тандоосу өйдөө болуп эсептелинет экен да. Бул жерден эми мисалы үчүн элестетели, мен жаңы көйнөк алдым да, айым кишимин. Мен жаңы көйнөк алдым. Бирок мен ошол көйнөктү алып кийейин десем, ал модадагы көйнөктөр уже эскирип калган. Башкача айтканда 2000 жылкы болуп калды да. Мен азыр 2015 жылы мен ошондой 2000 жылкы моданы алып алдым да. Мен эгерде ошол айым болуп мен ошол көйнөктү кийип алсам, мен коом тарабынан шылдың иретинде алам. Могул колхоз экен деп кечирип коюңуз, эгерде ошол сөз колхоз экен, же вкусу эскидей экен депчи, же өс албаптыр, же мурунку бойдон калып калыптыр деген башкача стереотиптер туулат. Мен жеке инсандык катарыма шек келет. Бул менин басмырлоо болот. Басмырлоо ким тарабынан? Мода тарабынан болот атпайбы? Биз ошонусу менен байланыштырсак болот. Андан кийинкиси
материалдык жактан да келиши мүмкүн. Материалдык жактан кандайча келиши мүмкүн? Мисалы үчүн элестетели, мен или бир кыз ороп атат, мен деп эле коелу, бир кыз ороп атат деп коелу да. Ошол эле ороткан бир жерге чакыруу келди, кечеге чакыруу келди да. Бирок ошол дары же бир дары дармек болобу же бир нерсе алыш керек да. Бирок алып эски көйнөгүн кийип барайын десе, коом тарабынан шылдың ретинде кабыл алышы мүмкүн да. Ошол эле жакын жоро жолдошторунун дагы бир шылдыңдоо ретинде же бир башкача көз карашта кабыл алып калышы мүмкүн да. Бул басмырлоо болуп атат. Мына ошол жеке кыздын, ошол жеке айымдын басмырлоосу болуп атат да. Бул ким тарабынан, мода тарабынанчы. Ал эми эмнечи жактан, материалдык жактан, биз анткени материалдык жактан чыгым кетип атат. Ошондой бир кийимге же бир ошондой бир нерсеге жетиш үчүн бизде бир кандайдыр бир басмырлоонун астында калып атабыз да. Бул материалдык жактан чыгаша. Бул жерде материалдык жактан мен эгерде дары дармек алсам өзүм үчүн жакшы, а бирок өзүм үчүн жакшы болуп мен дары дармек алып алып ошол кечеге мен деген башкача кийимде барсам, мен коом тарабынан башкача көрүлүшүм мүмкүн. Мен деген менен сүйлөшпөй да коюшу мүмкүн, же балким ошол кыз менен сүйлөшпөй коюшу мүмкүн. Мен андайды каалабайм. Ошондуктан мен ушундай кадамга барам. Бул жерден өзүмдүн каалоом деген нерсени алып салат. Ушул жерге мааниш беришибиз керек. Чоң рахмат. Андан кийинкиси психологиялык жабыркоо. Психологиялык жабыркоо болгондо, мисалы үчүн, биз психологиялык дегенди баарыбыз эле кененирээк түшүнсөк болот. Баарыбыз эле элестетүүлөр пайда болот да. Психологиялык биз деген адамдарды көрөбүз, то есть кыздар бири-бирин көрөт да. Кандай экендигин, кандай кийинип жүрүшөт. Эгерде ошондой болоюн дейт, ошой немет өзү каалабайт да, ошо болоюн дегени мененчи. Бирок бар болушум керек дей берет да. Мен мажбур да ошол нерсеге баруугачы. Ошол нерсеге мажбур, ошол нерсеге барууга. Бул жерден эч кандай каалоосу жок болот. Жеке индивид, инсандык, адамдык катары бул жерде бардык нерсеси четке кагылып атат да. Анткени сенде мода бул дегенчи тренд. Ар бир жыл сайын светтер мода болот. Мисалы үчүн 2015-жылы Марсала деген светтер экен. Мисалы үчүн 2014-жылы жашыл свет. Эгерде 30 секунд окушпаса, жашыл светтеги көйнөктү быйыл мен кийип алсам, мен модага башкача көз карашта болушум каалануум мүмкүн да. Мен эскиче көз карашым экендигин, мен өнүгө албайт экенимдин көрсөтүп калат. Андан кийинкиси арыктайбыз деп ар кандай нерселерге пайда болот. Мен факт катары айтып кетейин. Хила Альхамилда, Изабел Каро дегендер анексиядан орун айынан арыктап кайтыш болушкан. Бул эмненин астында? Моданын басмырлоонун астында мындай бир кесепетти алып келди. Чоң рахмат. Жана менде көп сөздөрүм бар, менин үчөө булантып кетет ойлойм. Чоң рахмат. Рахмат, урматтуу спикер. Сөз оппозиция башчысына тартылат. Сизде 5 минутуңуз бар. Биринчи жана акыркы мүнөттөрдө суроолорду берүүгө тыюу салынат. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин телекөрүүчүлөр, саламатсыздарбы биздин Кыргыз Республикасынын калайык журту. Мен атым Өмүрбеков Акылбек, жана мен Кыргыз Түрк Манас университетинин 2-курсунун студенти болом. Жана биз бүгүн оппозиция тарапта ойномокчубуз дагы мода бүгүнкү күндө айымдарды басмырлоодо эмес деген позицияны сиздерге бүгүнкү күндө толугу менен далилдеп бермекчибиз. Өкмөт тарап биринчи кезекте эмне деп жатат? Мода менен бүгүнкү күндө өкмөт тарап маданиятты таптакыр мындай аралаштырып ийди да, кандайча? Маданият деген нерсе бар да, достор. Маданиятта кандай болот? Маданиятта мисалы кыргыздардын маданиятын алып көрөлү. Биздин маданиятта узун көйнөк кийүү же болбосо чапан кийүү, өзүбүздүн кыздардын жолугун кийүү мисалы маданият бар. Индиянын маданиятын алып көрөлү. Алар мындай жолуктарды тагынып, өзүнүн маданияты бар. Кытайдын маданияты бар, Япониянын маданияты бар, Америка, Батыштын өзүнүн маданияты бар да. Анан мындай нерсени айтып атышат, мода бүгүнкү күндө айымдарды басмырлап жатат дейт да. Анткени биринчи кезек бул арыктаган жөнүндө сөз кетип атат. Экинчи нерсе бул индивидуализм жана психологиялык таасир болуп атат да. Психологиялык таасирде булар башка кыздар ушундай кийинип жүрсө, мен дагы ошондой кийинем деген нерсени айтып атат да. Ооба достор, ушундай. Демек биз бүгүнкү күндө өзүбүздүн улуттук модабызды өнүктүрүүгө мода бүгүнкү күндө түрткү берип жатат. Демек бул жерде бул тескерисинче басмырлоодо эмес, бул мода деген бул жерде кимдин модасы күчтүү болсо, ошол мода популярный болуп кете берет да. Анан бул жөнүндө сөз кылуу туура эмес, анткени бул басмырлоодо эмес, бул кандай бир популяризация же болбосо кимдин модасы кооз болот деген эле сөз да. Демек бул жөнүндө сөз кылуу такыр бүгүнкү оюнда релеванттуу эмес. Эми басмырлоо дегенди бизге мындайча айтып кетти. Бир адамдын кызыкчылыгы астында башканын каалоосун четке кагуу деп атат да. Эми биз көрө алдыкпы бүгүнкү күндө бир мода деп коелу. Бир модачан кийинген кыз менин кызыкчылыгымды, өзүнүн кызыкчылыгы астында менин каалоомду четке кагып жатабы. Макул, булардын ою боюнча менде каалоо бар экен, мен ошол кийимди алгым келет да. Бирок менин алууга
барьер болгон нерсе менин материалдык жетишпегендигим экен. Демек буга мода күнөөлүү же күнөөлүү эмеспи деген суроо туулат да. Албетте буга мода күнөөлүү эмес. Буга сен өзүң күнөөлүүсүң. Эгерде сен ошондой укмуш мода болгон кийимди кийгиң келсе, сен жакшы оку кичинекейиңден баштап. Сен эмгектен, сен аракеттен, сен ийгиликтүү бол, сен ошолорго окшоп акча тап. Мынакей ошондо сен модага жете аласың. Мода сени бул жерде чектеген жок. Бул жерде сен өзүңдү өзүң чектеп атасың. Анткени адамдын кандай болушу, ийгиликтүү боло алабы же ийгиликсиз болуп артта люббен болуп калабы, бул сенин колуңда турат. Моданын колунда эмес да. Мода келип туруп мени бүгүн иштегенге тиги барьер болуп атат, же мени иштетпей атат, жумушсуздукту көбөйтүп атат деген нерсе барбы? Жок. Демек бул жерде моданын таптакыр күнөөсү жок. Бул жерде сен өзүң күнөөлүүсүң. Бир. Экинчи нерсе, мен бир жакка барсам, эски 2000-жылкы кийимди кийип барсам, мени досторум мени кабыл албайт, жаман көрөт, колхоз дейт деп атат да. Бул жерде көрдүңөрбү? Дейт деп атат да, ошол балдар, ошол адамдар деп жатат достор. Мода деген жок бул жерде. Сен ошол кийимди кийгенден кийин ошол адамдар да болуп атат да. Мен мода кийип туруп, бирок мен аң сезимим башка адамдарды сыйласам, мен мода кийип туруп, колхоз бирөө келсе деле мен сен колхоз деп айтпаймын мен. Сен ушундай артта калган келсиң деп айтпаймын. Ал адамдан көз каранды. Бул модадан эмес, урматтуу достор, урматтуу калк. Бул деген модадан эмес, бул ошол адамдардын өзүнөн көз каранды. Анткени адамдар ошону айтып атат. Мода айткан жок сени бүгүнкү күндө артта калган же ийгиликсизсиң деп. Бул мода айткан жок. Бир. Моделдер жөнүндө сөз болуп кетти да. Моделдер арыктап ушундай болуп атат деп. Ооба. Бардык эле жумуштарда бир талап бар да. Мисалы сен солдат болгуң келеби, жокер болгуң келеби, боюң узун болуш керек, салмагың жетиштүү болуш керек, туурабы? Анда деле биз чыкпайбыз тиги солдат калыш үчүн эмне үчүн мындай талаптарды коюп атат деп. Албетте модель болуш үчүн деле кандайдыр бир талап бар. Мага окшоп мындай кара болбостон татынакай, бетиң апакай, мындай боюң мындай фигураң жакшынакай болсо сен модель боло аласың да. Ошондой эле ар бир кесиптин өзүнүн талабы бар. Демек, модель болууда, модада катышууда сенин өзүңдүн бир талабың бар, туурабы? Демек, анда бардык эле кесиптер бүгүнкү күндө адамдарды, айымдардын бардыгын басмырлап атат дегенге макул боло алабызбы? Жок, макул боло албайбыз. Демек, мода бүгүнкү күндө эч кандай басмырлабастан тескерисинче бул нормалдуу нерсе, бул стимул берип атат. Экинчи кезекте ошол моделдер жөнүндө сөз кылып кетели. Мен бүгүнкү күндө макул билимим анчалык эмес, акылым анча эмес, бирок менин келбетим жакшы болсо, мага бир мүмкүнчүлүк бар модель болуп иштөөгө. Ошол моданын натыйжасында айымдардын бүгүнкү күндө жашоосун куруп кетүү, ошол финансылык жактан көз каранды болбостон өзүн эркин алып жүрүп, ийгиликтүү болууга мүмкүнчүлүк түзүп аткан эмне? Мода. Ошол модага чыккан кийимдерди мен кийип чыгып атам, модель болуп. Модельдер кийип чыгып атат. Демек, ошонун аркасында ал жылдыз боло алат, туурабы? Демек, бүгүнкү күндө мода тескерисинче 30 секундда мода тескерисинче басмырлабастан бүгүнкү күндө айымдарды көтөрүп жатат. Экинчи кезекте мен дагы ошондой мода кийгим келип атса, мага стимул берип жатат. Үчүнчү нерсе бул маркетингден мода дүйнөдөгү эле экономиканын өсүшүнө кандайдыр бир чоң салымын кошуп жатат. Экономика өнүксө бүгүнкү күндөгү коомдогу аялдардын жашоосу жеңилдейт жана бул моданын бар болушу ар бир өлкөнүн өзүнүн улуттук модасын өнүктүрүүгө чоң салым кошо алат. Рахмат. Анда эмесе өкмөт мүчөсүнө сөз берип кетсек, сиздин сөзүңүз 4 мүнөттөн ашпашы керек. Биринчи жана акыркы мүнөттөрдө суроолорду берүүгө тыюу салынат. Чоң рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу соттор, биздин каршылаштар жана менин лаялдуу коллегам. Бүгүнкү тема боюнча эми алып карап турган болсок, өкмөт башчысы эмне деди жана оппозиция башчысы буга кандай төгүндө жасай алды. Биз айтып атабыз, мода деген биринчи кезекте коомго таасир берип атат. А коом инсандарга таасир берип атат деп атабыз. Биз бул жерде айткан жокпуз, бул деген туура эмес же өзүбүздүн модабыз өнүкпөй калат деп аткан жокпуз. Биз бул жерде бүгүнкү максатыбыз моданын аял затына болгон үстөмдүгү же болбосо басмырлоосу туурасында сөз болмокчу. Эми эмне дейт? Урматтуу оппозиция башчысы айтат, биз улуттук моданы өнүктүрөлү дейт. Улуттук моданы өнүктүрөлү, ооба. Бирок ошо улуттук моданы өнүктүрүп атканда Кыргызстанда жалаң эле кыргыздар жашабайт да, туурабы? Кыргызстанда 67% кыргыздар жашайт бүгүнкү күндө. Калганы башка өлкөнүн улуттары. Демек, биз бүгүнкү күндө коом кыргыздын улуттук кийимдерин кийип атса, демек, кыргыз эмес башка улуттардын биз болсо бул жерден коом тарабынан чектелүүсүн алып келип атабыз. Биз бул жерде улутчулдугубузду көрсөтүп коё салабыз, мындайча айтканда. Андан кийинки биз өзүбүздүн аргументтерибизге өтө берсек, башынан эле айтып кеткенде, социалдык бул ажырым калып келет да, мода деген нерсечи кандайча социалдык ажырым калып келет, сиздерге түшүндүрүп кетейин. Мисал үчүн айта кетели, бай аял менен заты менен кедей аял заты бар да. Бай аял заты өзүнүн мындайча айтканда кийимин $3000 калса, кедей аял заты 3000 сом калат да, жана ага теңелиш үчүн, коомдон артта калбашы үчүн, ал болсо акча алабы, кредитке алабы, карызга алабы, ошого теңелиш үчүн аракет кылат дагы эмне болот?
мода үчүн эле ал болсо карызга батып жана башка өзүнүн мындайча айтканда өзүнө проблема түзүп алат да, мындайча айткандачы. Андан кийин айтып атабыз, биз ден соолук деп атабыз. Биз бүгүнкү күндө туура эмес үчүн алып оппозиция башчысы модель биз каалагандар болбой, каалагандар боло албайт деп аткан жокпуз. Ошо кийимди мисалы үчүн бренд кылганда модельдер чыгат да, мисалы үчүн 180ден ашкан жашынакай кыздар чыгып ошону көрсөтүшөт. Ал эми көрсөтүп атканда эмне болуп атат? Аны ойлойт дагы башка бирөө ошол эле кийимди кийип көрөт, толук экенин билет дагы, мен дагы ошол модельдей болом, арыктайм деп атат. Демек ошол арыктайм дегендин айынан эмне деген оорулар келип чыгып атат? Оорулардын себебинен мисалы үчүн айта кеттик, өлүмдөр пайда болуп атат, өлүп калышып атат да, мындайча айткандачы. Жана сиздерге анын тизмегин айтып кетейин, кимдер анорексия деген оорудан кимдер каза болгон. Мисалы үчүн Хила Элмелиях, Изабель Каро, Луис Рамус дегендердин бардыгы мына ушундай оорудан каза болгондор. Бул моданын таасири, моданын басмырлоосунун аркасында. Эгерде бүгүн мен коом кандай кийинип жүрсө, мен коомдон өзгөчөлөнүп башка нерсени кийип барсам, коом мени башкача кабыл алышы мүмкүн. Бул артта калганбы, бул ким депчи. Демек мен коом тарабынан басмырланып жатам. А коомду ким басмырлап жатат? Коомду мода басмырлап жатат. Бул жерде ошону айтайын дегенбиз. Андан кийин мисалы үчүн айтып атабыз да, моданын 2004-жылы жашыл болуптур, моданын түсүчү. 2015-жылы эмне болду? Марсала деген түс болду. Демек мен 2014-жылы жашыл көйнөк алсам, бул аял заты алса, 2015-жылы аны кийип чыга албайт, биз аял затын билебиз. Себеп дегенде мода марсалага өңгө өтүп кетти да. Демек бул жерден эмне келип атат? Дагы ошондой көйнөк алышым керек. Экономикалык бияктан өздөрүнө каршы чыгып алды. Экономикалык жактан мындайча айтканда запкы чегип атат да. Андан кийин жөнөкөй эле айталы да, бүгүнкү күндө помада жана кыздар колдонуп жүргөнчү, бул коомдон артта калбаш үчүн боёнушат, помаданы колдонушат, жана башканы колдонушат да. Помаданын составында мисалы үчүн айта кетейин да, эмнелер бар? Нефть продуктылар бар, парафиндер бар, церезита бар. Булардын бардыгы бүгүнкү күндө ооруга алып келет да. Ошол ооруларга алып келип жаткан себебинен бир, коомдун артта калып калыш үчүн өзүнүн ден соолугуна зыян келтирип атат. Ден соолугуна зыян келтирүүчүлүк бул өзүн мындайча айтканда басмырлоо. Өзүнүн эркине кыла албай атат. Мен жолго жакшы кийимим жок болсо чыга албай атам. Себептен коомдон мен артта калып калгым келбейт. Коомдон бул кандай адам деп аталгым келбейт. Мына ошону сиздерге түшүндүргүм келип атат. Анан кийин бул жерде айтып атат, ийгиликке жетсин, модалуу нерсе кийинсин депчи. Ийгиликке жетсин, бирок башка тараптан атаандашып жетсин да. Мисалы үчүн ийгиликке жетүүнүн жолдору көп, бирок ошол буга деп айтат, мода күнөө эле эмес деп атат да. Чоң рахмат. Буга мода күнөө эле эмес деп атат. Эмне үчүн? Мода бүгүнкү күндө түздөн түз күнөөлүү болуп атат. Ошол ийгиликке жеткирбей, карызга батып белчесинен кредит башка нерселерге алып жакшы кийинип алып эле жүрүшөт. Калган нерселерин ойлогон жок бүгүнкү күндөчү. Анан айтып атат, өзүнүн брендтерин чыгарсын Кыргызстан депчи. Мисалы үчүн биз билебиз, модада бүгүнкү күндө машиналардын билебиз бардык брендинчи. Кыргызстан бүгүнкү күндө ошондой машиналарды жана башкаларды чыгара алабы? Жок, чыгара албайт. Демек биз башка өлкөгө көз каранды болуп калып атабыз. Башка өлкөнүн продуктусун алып атабыз. Мировой бренд менен кийингибиз келип атат да бүгүнкү күндөчү. Ошондой брендте кийиниш үчүн биз деген акча талап кылып атабыз. Ал акчаларды биз каяктан алып атабыз? Жанагындай эле карыз жана башка жактардан алып калып атабыз. Эми дагы айтып атат, бул жерден эң эле биздин айтайын деген оюбуз, бүгүнкүдө жөнөкөй эле салыштырып көрөлүчү, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу соттор. Эмне кереги бар бүгүнкү күндө карызга батып белчебизден моданы кийинип? Ыңгайлуу нерселерди кийели. Мода дегенибиз эмне? Мода дегенибиз бүгүнкү күндө эртең чыгат, шуму жок жолдо жүрүп мода десе эмне? Ошону кылабызбы биз? Жок, кылбайбыз. Демек бизди басмырлап жатабы коом? 30 секунд алып коеюн. Басмырлап жатат. Ушуга көңүл буруп, урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы бир жолу терең ойлонолу. Бизге мода керекпи? Кереги жокпу? Биз бүгүнкү күндө ыңгайлуу, карызга батпаган, жакшынакай эле нерселерди кийели. Мода эртең башка нерсени чыгара бериши мүмкүн. Мода бир гана адам үчүн иштейт. Анын өнүгүүсүн ал кишилерди ойлобойт ал. Мода өзүнүн ушу чыгарган адам өзүн гана ойлойт. Акча табайын, байыйын деп ойлойт. Чоң рахмат. Азыркы сөз оппозиция мүчөсүнө берилет. Сиздин сөзүңүздө 4 мүнөттөн ашпашы керек. Биринчи жана акыркы мүнөттөрдө суроолорду берүүгө тыюу салынат. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр жана урматтуу соттор, биздин сүйүктүү катышкычтар жана менин лоялдуу коллегам. Биз бүгүн эмне деп жатабыз? Бул палата мода айымдарды басмырлоодо эмес деген деп жатабыз. Ошону биз төмөндөчү далилдемекчибиз. Бул өкмөт палатасы бүгүн карызга батты жана экономикалык жактан төмөнгө карап кеттик деген проблеманы өтө жакшы козгоп кетишти, бирок биздин тема мода басмырлоодо деп жатат. Мода коом, инсан
деп айтышты да, индивидуализм. Индивидуализм бул мисал үчүн мен жеке индивид катары мода менин индивидтик приоритеттериме эч кандай мындай басмырлаган жок, эч кандай эмеси тийген жок. Мисал үчүн психологиялык басмырлоо дейт. Психологиялык басмырлоодо кыздар тигиндей кийинсе, булар мен дагы ошондой, бирок ошондой болгум келбейт дагы, ошондой кийинишке аракет кылам дейт. Мисалы, ал кандай кийинсе кийине берсин. Мен өзүмдүн стилим бар, өзүм модалуу кийинем, ошол менин өзүмдүн эмем. Мисалы үчүн мен кандай кийинип турам, бул мен үчүн мода. Мен социалдык мен ал көз каранды эмес эч кандай. Бул жакта коом жана инсандарга таасири дейт. Инсандарга аялдарды өзгөчө мода эч кандай басмырлаган жок. Себеби улутчулдук, анан социалдык ажырымдарды айтып кетти. Мисалы үчүн кедей анан бай $3000 кийим сатып алса, ошол кедей дагы ошого аракет кылып, анан карызга батат дейт, урматтуу зот. Бул жерде эч кандай факты, далил жок. Мен ошол $3000 кийим алам деп 2 жыл иштеп, же болбосо карызга батып, анан ошол кийимди сатып алган дейт. Анан арыктайм деп, бул жерде эч кандай далил, фактылар жок. Урматтуу сот. Булардын айткан эмеси, мисалы үчүн жолго кийимим жакшы кийимим жок болсо мен чыга албайм дейт. Бул моданын басмырлоодо деген эмес, урматтуу сот. Бул жерде ар бир адамдын кийген кийими ал үчүн өзү үчүн модалуу, ал эч кандай социалдык ажырымга алып келбейт. Мисалы үчүн менин өзүмүн мода түздөн түз карызга батырат, анан социалдык жактан эме кылат дейт. Анан Кыргызстандагы маданиятты айтып кетишти. Кыргызстандагы маданиятта мисалы үчүн кыргыздар улуттук идеологияны, мисалы үчүн ооба биз улуттук моданы көтөрөлү деп атабыз, өнүктүрөлү деп атабыз. Биз ошолго улуттук идеологияны да кошолу деп атабыз. Биз башка Кыргызстанда жүргөн башка улуттар өздөрүнүн кийимин кийип жүрүшөт, ага эч кандай чек жок, эч ким аларды басмырлап аткан жок. Силер кийбегиле, же болбосо кыргыздын кийимин кийип жүр деп эч кандай аларга эч ким койгон жок. Моданын мисалы үчүн эртең мен шымы жок көчөгө чыксам деп айтат, мода ошого алып келсе, эч ким сизди шымы жок көчөгө чык дебейт, урматтуу өкмөт мүчөсү. Мода бизге эмнени берип атат? Айымдарга ашыкча эмелерди, экстраваганттуулукту жаратып атат. Мисалы үчүн мен качан модалуу кийинип чыксам, өзүмө ишеним артат. Мисалы үчүн мода буга чейин болгон, мындан кийин да боло берчү нерсе. Анан өзүмө ишенимдүүлүгүм артат, жана да комплекстүүлүк жаратат. Мисалы үчүн мага бул концептуалдык образ, мындайча айтканда, мода. Бул эч кандай айымдардын басмырлоодо деген эмесине, мындайча айтканда, эч кандай басмырлоодо эмес. Биздин мода моданын бул эмеси жаңы көз караштын пайда болушу, урматтуу сот. Мода бул болгон жана боло бермекчи. Моданын жаңы көз караштын пайда болушу, моданын жаңы тенденциялары биздин коомго өтө пайдалуу. Себеби азыркы глобализация, мындайча айтканда, дүйнөнүн жаңы эмесинде биз ошол өзүбүздүн модабызды да өнүктүрүп кете алганга эмебиз, мындайча айтканда, мүмкүнчүлүгүбүз болот. Бир гана көз караш системасы эмес ал. Ал коомдун, мисалы айтканда, биз кыргыздарбыз, өзүбүздүн маданиятыбызды ошол аркылуу өнүктүрүп кете алабыз. Айымдардын эч кандай басмырлоого, бул жерде моданын эч кандай социалдык ажырымга, же болбосо аялдарды алып келип басмырлап атат дегенге келген туура эмес. Мода эч кандай басмырлоодо эмес. Моданын функциялары, ар кандай функциялар бар. Моданын жаңы тенденциялары биздин коом үчүн өтө зарыл жана объективдүү реалдуулукка таасирин тийгизет. Мисалы, мода коом жана адамдын прогрессивдүү өнүгүшү биз үчүн бүгүнкү күнү өтө маанилүү. Жана дагы бул биз эмне демекчибиз? Мода качан модалуу айым модалуу кийинсе, өзүнүн ишенимдүүлүгү артат, комплекстүүлүктү жаратат, жана дагы экстраваганттуулукту айтат да. Бул айымдарды эч кандай басмырлабайт. Тескерисинче, айымдарды дагы да жакшы өзүн сезгенге алып келет демекчибиз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, пикир айтышыбыздын суроо берүү маалы келип калды. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Менин атым Жакшылык Айтбаев, мен Кыргыз-Түрк Манас университетинин 2-курсунун студенти. Менин өкмөт тарапка болгон суроом бүгүнкү оюнда төмөндөгүдөй. Азыркы учурда биз коомдо калыптанып калган стереотиптерге таянсак, аялдар баарына мажбур, көп нерселер бар да аялдардын моюндачы. Мисалы үчүн аялдар үйдө отуруш керек, аялдар тамак жасаш керек, аялдар бала багыш керек. Анан бир мындай мүмкүнчүлүк бар да аялдарга болгончу. Бул модага болгон да. Сиздердин оюңузча, сиздер айтып жатпайсызбы? Коомдо аялдарды мындай басмырлап жатат, мындай терс тенденция катары көргөзүп жатасыңар да. Эгерде сиздин сөздөрүңөргө таянсак, анда бүгүнкү күндө аялдарга берилип жаткан жалгыз бир мүмкүнчүлүктү алып коюп атабыз да. Ошого кандай карайт элеңер?
Бүгүнкү күндө ийгиликке жетиш үчүн бир гана моданы эмес, саясатта Роза Тумбаеваны элебиз жана башка эжелерибизди билебиз. Мына ошондой сыяктуу биз моданы эле алып салсак, аял затынын бир кандайдыр бир чоң маселесин чечебиз деген бул кеп эмес. Чектөө эч кандай жерде жок. Бирок моданы алып салуу менен биз мындайча айтканда аялдарды бир чоң жумушунан алып салуу деп эсептешибиз керек. Себеби башка жактарга да барса болот. Мисалы үчүн саясатка болобу, ошол эле прокуратура жагына болобу, жана башка жактарына. Чоң рахмат. Чоң рахмат жоңузга. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу дебат көрөрмандары. Менин аты жөнүм Бактияр Бердибеков, Кыргыз Улуттук университетинин мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу факультетинин 4-курсунун студентимин. Менин суроом мындайча, менин суроом оппозицияга, мына биз көрүп жатабыз, ушул коомдо мода аркылуу баягы ачык кийинип жүргөндөр аябай көбөйүп кетти да, ушул мода депчи. Анан ошол бара-бара баягы жат көрүнүш дагы андан дагы туура эмес жолго алып барбайбы деген суроо жаралат да. Менин суроом ушундай. Чоң рахмат. Бул мода деген биз ошон үчүн маданият менен моданын айырмасы бар да. Мисалы үчүн ал коомдо бара-бара жаман көрүнүштөргө алып келбейби деп атпайсызбы? Бул ошон үчүн биз Кыргыздын өзүбүздүн улуттук идеологиябыз менен модалуу өзүбүздүн модабызды өнүктүрөлү деп атабыз. Рахмат. Анда эмесе азыр анализдин убакыты келип калды. Биринчи анализ үчүн мен оппозиция башчысын сөзгө тартам. Анда эмес аналитикалык сөзгө өтсөк, бүгүнкү күндө өкмөт тарап бизге мода айымдарды басмырлап жаткандыгын толугу менен көрсөтүп бериш керек болчу, жана аны таптакыр көрсөтүп бере алган жок, жана себептерин да көрсөтүп бере алган жок. Кандай болуп атат? Биринчи кезекте индивидуализм деген аргументти айтышты да, булар адамды эмес, моданы тандап жатат депчи. Бирок биз айттык, ошол моданы кийип жүргөн адамдар сени колхозсуң же ийгиликсизсиң деп басмырлап аткан адамдар, объектилер, бул ошол адамдар деп атабыз да. Моданын таптакыр күнөөсү жок. Моданы чыгаргандарда бир саясаты же идеологиясы жок. Моданы кийбегендер алар артта калган адамдар же жетпей калган адамдар деген түшүнүк жок. Мода бул жөн гана искусство. Дүйнөдө бардык эле искусстволор бар. Музыка, пейзаж дегендер бар да, туурабы? Сен үйүңдө сүрөт жок болсо, сен сүрөтчү эмессиң дегенби? Жок, андай эмес. Бул жерде мода болгону гана искусство. Экинчи кезекте психологиялык таасир дейт да. Психологиялык таасир деп туруп, адамдар бир кыз биякта мындай кыска кийинип жүрсө, мен дагы ошондой кийингенге мажбур боломбу деп атат да. Биз айтып атабыз, маданият менен мода эки башка нерсе. Ар бир өлкөнүн, ар бир маданияттын өзүнүн модасы бар. Демек, сен бүгүнкү күндө ошондой коркунуч жаралып атабы? Биздин акылдуу өкмөт тарап ошондой чечим кабыл алышы керек. Батыштын же башка бизге маданиятка туура эмес келген мода келип жатат. Демек, келгиле биз өзүбүздүн улуттук модабызды өнүктүрөлү дейт дагы, өзүнүн улуттук модаларын өнүктүрүп чыгат. Минтип айтып атсак, өкмөт эмне деп атат? Силер улутчулдукту өнүктүрүп атасыңар дейт да. Жок, айланайындар, биз жөн гана улуттук моданы өнүктүргөндөн кийин сенин өлкөңдө жүргөн башка улуттагылар сеникин дагы кийет, каласы өзүнүкүн дагы кийет. Демек, бул жерде эч кандай улутчулдук жок. Кийинки нерсе, анорексия деген орун айтып кетти да. Ар бир кесиптин өзүнүн талабы бар. Жоокер болосуңбу, боюң, салмагың туура келиш керек. Боксер болосуңбу, ден соолугуң жакшы болуш керек деген эле сыяктуу, модель болуш үчүн сен өзүңдүн келбетиңди ошонун бардыгына талаптарына туура келиш керек. Бул нормалдуу нерсе. Анорексия болсо ал деле бул чектен чыккан нерсе. Оору негизи өзү эмнеден пайда болот? Туура эмес, нормалдуу эмес иш аракет кылып, кыймылдап, тамактанып ичкенден келип чыгат, туурабы? Демек, диетаны да туура кармап, туура кыймылдап басып жүрсөң, анорексия чыкпайт деген нерсе бар. Кийинки нерсе, социалдык ажырымга алып келет деп атат да. Жок, достор, бул жерде социалдык ажырымга алып келбейт. Жана кредит алган, өзүнчө трагедия, хаос кылууйду да. Жок, достор, бул жерде сен адам өзү күнөөлүү. Ийгиликтүү болосуңбу, болбойсуңбу, ал сенин колуңда деп атпайсызбы? Моданын такыр күнөөсү жок. Сен ошол моданы карап кийингиң келип атса, сен жакшы окуу, жакшы иште, бир нерсе ойлоп чык, бизнес ач, жакшы адам бол, ийгиликтүү адам бол. Мына ошондо сен модага жете аласың. Мода бүгүнкү күндө социалдык ажырымга эч кандай алып келген жери жок. Бул мода мүмкүнчүлүгү барларга болгон дагы бир мүмкүнчүлүк. Мен бүгүнкү күндө акылдуумун, менин бир идеям бар, мен ийгиликтүү адаммын, эмне үчүн мен моданы каалап кийине албайм деген бар да. Эмне үчүн мен ошол башка адамдардын укугу үчүн менин укугум чектелиш керек деген нерсе бар да. Мындай нерсе болбош керек. Бул тандоо укугу бар бул жерде. Кийинки нерсе,
жыйынтыгында айта кете турган болсок, басмырлоо дегенди булардын ачкыч сөзү боюнча мындай айтышты: бир кызыкчылык үчүн экинчи адамдын каалоолорун четке коюу депчи. Ал каалоо сен эмне болуп атат? Иштегиң келип атабы? Иштей бер. Бул сенин каалооң жок болсо, ага сен моданын күнөөсү жок. Мода бул жерде сен ийгиликтүү болсоң, сен эмгекчил болсоң, сен аракетчил болсоң, бир идеяң бар болсо, ийгиликтүү боло алсаң, искусствону сүйсөң, жакшы кийингиң келеби, анда иштеп, тиштеп ошол модага жетип ал деген нерсени бермекчи. Эч кандай басмырлоо жок. Рахмат. Пикир айтышыбыздын акыркы анализи үчүн өкмөт башчысы сөзгө тартылат. Сизде 4 мүнөт убактыңыз бар. Чоң рахмат, дабыр саламатсыздар. Эми биз чынында оюн баштаардан мурда биринчи күнү рибатылгалар, бирок рибатылгалардан мурда эле 100% биз уттук. Кантип уттук? Эми суроого жооп берейин. Булар оппозиция палатасы башында баштаганда эле мүдүрүлүп жыгылышты, аягында да мүдүрүлүп жыгылышты. Арка мойнасында алып. Эми кантип чыгылганын көрсөтө баштайм. Эми мынтип айтышты. Мындай деген бир күркүмүштүү сүрөө бар да. Мүчөсү мынтип айтты: сизди кийбесин деп эч ким айтпайт депчи. Вот именно кечиресиздер, сиз кийсин деп атасыңар. Булар өзүнөн өзү каршы чыкты. Башкача айтканда биз мода басмырлоодо экенин көрсөтүп бериш керек болчу. Мына булар толук кандуу бизге кошулуп берип атышат. Андан кийинкиси мындай деп айтты: мода жаңы нерселерди өнүктүрөт деп. Биз айттык, ооба ошо мода жаңы жыл сайын биз айттык Марсело деген свет мода болот, жашыл светтер мода болот депчи. Ошол нерселер өнүгөт дедик. Бирок ошо жеке инсандык нерсе басмырланат дедик. Мына ошол нерсени айтып кетти. Мындайча айтканда жаңы нерселер өнүгөт депчи. Муну негизинде жыйынтык эмне деп чыгарсак болот? Мода ошол жеке адамга, жеке, то есть аял затына басмырлоодо экенин ушул жерден көрсөтсөк болот. Эми аналитикалык сөзүм өтөн. Эң негизинде эле биз башында салыштырып берип көрсөттүк. Биз мындай жанакы пирамиданы элестетик. Эң башында турган мода, экинчи ортосунда коом, эң төмөнкү слоюнда, башкача айтканда эң асты жагында ар бир инсан тургандыгын көрсөтүп бере алдык да. Биз ошол жеринси менен маани берип, жана ошону салыштырдык. Булар оппозиция тараптар, биздин каршылаштар бизге такыр маани беришкен жок. Жана сөздөрү менен каршы чыгышты. Биз мындай деген нерсени айттык. Материалдык десек, мындай деген нерсе айтты: улуттук моданы көтөрөт депчи. Менин лаялдуу коллегам сонун айтты: Кыргызстанда 67% кыргыздарды, башкача айтканда 100%-ин ичинен 67%, 100% деген жок. Ошол нерсесин айтты. Улутчулдук нерсени деген алып келип чыгат деди. Буга эч кандай бир төгүндө болгон жок. Андан кийинки оппозиция палатасынын мындай бир жаңылыштуу сөзү болду да: башка адамдардан көз каранды деди. Ошо башка адамдар биригип эмнени түзөт? Суроо. Коомду түзөт атпайбы? Биз айтып атабыз, коомго ким таасир тийгизет? Мода деп атабыз. Анан башка адамдардын таасири алып атканы, башка адамдардан көз каранды болуп аткандан кийин бул моданын таасири болуп атпайбы? Ушунусу менен оппозиция башчысы өзүнө өзү каршы чыгып алды. Биздин ушунун башында эле биздин линияга кошулуп берди. Андан кийин айтты: бай аял, кеде аял деп менин лаялдуу коллегам айтып кетти. Анан мүчөсү туруп алып: факт барбы деп атат. Биз ошону салыштырып берип атпайбыз, эмне болот деген нерсеничи. Биздин негизинде дебат эмне болчу? Мода өзү эмне экен? Кантип таасир тийгизет? Жыйынтыгында эмне болот деген нерсени көрсөтүп бериш керек. Биз ошону менен көрсөтүп берип атабыз. Андан тышкаркы келбетим бар, билимим жок деди. Менин лаялдуу коллегам айтты: аныс ага эмес, ийгиликке жетсин, бирок башка жагы менен деле. Чоң рахмат. Андан кийинкиси аналогияда анализге киречинде кетти. Туура эмес тамактануу деп. Ошол туура эмес тамактанууга эмне таасир болуп атат? Эмне себеп болуп атат? Мода болуп атпайбы? Ушуну менен бизге кошулат. Андан кийинки мындай ийгиликтүү адам болсом, мен кантип ошо мода менен тиги неме дейт, моданын артынан кубалап кийине албайм дейт. Бул жерде моданын астында көз каранды болуп атпайбы? Басмырлоодо болуп атпайбы? Оппозиция талаатасы бизге ошонусу менен көз каранды. Биз андан тышкаркы эмне деп айттык? Биз артында жана эме деген аннексия деген ооруларды айтып бердик. Аннексияда ооруларды айтып берген лаялдуу коллегам бразилиялыктагы жанагы модельерлерди айтты. Буга эч кандай төгүндө болгон жок. Бул жерде унутуп калышты. Андан кийинкиси айттык: башкача кийсем башкалардан башкача көз караш болуп калам деди да. Эгерде модадан тышкаркы марсала светтер болуп турса, мени келип туруп ошонун ичине деген кара жинсовкачан келип туруп чөнтөгүмө салып монтуп келсем, мен башкача көз карашта болуп калам. Ошол нерсени айтты. Мода басмырланып атат. Аял затыны салыштырбайт. Эгерде менин ордумда аял заты болсо, кандай болуп көз карашта экен айтып берсе, 30 секундда ошону көрсөтүп берди. Биздин каршылаштар буга эч кандай төгүндө болгон жок. Андан тышкаркы биз эмне деген айтты? Кредиттик алат дедик. Буга да эч кандай төгүндө болгон жок. Андан тышкаркы биз эмнелерди дагы айттык? Биз психологиялык жактан кандай жабыркоо болот? Андан тышкары индивидуализм эмне алып келет? Басмырлоо менен жана моданы биз 30 секунд. Басмырлоо эмне экен, жана мода эмне экен, жана кандайча байланышы бар? Биз факттын негизинде келтирип берип атабыз. Жыйынтыгында эмне алып келет деген нерсеге алып келип атабыз. Ошону менен жана акыркы сөздөрүмдү айтмакчымын. Чоң рахмат.
Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү мода айымдарды басмырлоодо деген актуалдуу темада ушу биздин студенттер жакшы ой пикирлерин билгизишти. Өкмөт тарабынан айтылган нерсе дагы абдан туура. Бүгүн кээ бир айымдарыбыз өзүнүн баягы мода деп жеке финансына байланыштуу экенин жокко чыгарып, бир жанагындай ооруга же болбосо үйүндөгү финансылык жактан жабыркоого ушундай бир кабыл аткан бир актуалдуу теманы айтып өтүштү. Ал эми бул тарап болсо оппозиция дагы бул мода биздин маданиятыбыздын бир бутагы экенин жакшы белгилешти. Мен айтат элем, эки жактан абдан туура бүгүнкү ой пикирлерди билгишти. Себеби коом өзгөргөндө адамдын ой сезими өзгөрөт. Ошого жараша ушул бүгүнкү биздин жаштарыбыздын актуалдуу темасын көрүп аткан биздин айымдар туура чечимге келет деп ойлойм. Мода модалелер кийерин жана бир маданияттын бутагы экенин көргөзүштү дагы. Ошону менен бирге кийимди дагы ар бир орду бар экенин, үйдөгү жумушка байланыштуу кийимдерди кие турганын так көргөзүштү. Бул балдар дагы жакшы оюн айтышты. Экөөнөн биздин көрүүчүлөр жакшы ой пикирди тандашат деп ойлойм. Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу жалпы оюндун катышуучулары. Оюн үчүн ыраазычылык билдирем. Жана жалпы оюн боюнча эмне деген пикирдебиз? Темага карасак, мода бул айымдарды басмырлоодо. Азыркы учурда баягы ушу теманы койгонубуздун себеби негизи ушул оюнга баягы айымдардын же болбосо жалпы адамдардын интеллектуалдык деңгээлине караганда алардын кийген кийими, ушундай алардын мындай жүргөн статусу көбүнчө орун ээлеп калды деген үчүн биз ошол адамдар как буюм катары болуп калдыбы, же болбосо мода бизди өнүктүрүп, накта маданиятыбызды өнүктүрүп атабы, же болбосо накта бизге чечкиндүүлүк алып келип атабы, же алып келбейли, кандай зыянын берип атат, кандай пайда берет деген теманы көргүзгү келген болчу. Балдарга ыраазычылык, теманы ачып берди деп ойлойм. Рахмат. Мына ушинтип урматтуу мекендештер, бүгүнкү дебатты аяктайбыз. Эгерде өкмөт палатасы жеңди десеңиздер, 09 санын 35-35 кыска номерине жөнөтүңүздөр. Ал эми эгерде оппозиция тарап жеңди десеңиздер, 10 санын кыска 35-35 номерине жөнөтсөңүздөр болот. Ушуну менен оюнубузду аяктайбыз. Кийинки жолугушканга чейин сак саламатта калыңыздар.